Саламатсыздарбы, күнгө жума Супер ТВда Сереп Чекиткеji сайтынан алынган кечки жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. Бүгүн 7-майда саясатчы Өмүрбек Текебаев түз эфирде кечинде кармалган Жеңиш Молдокматовдун камалышы боюнча үн катты. Анын айтымында бул саясий куугунтук. Жеңиш Молдокматовдун камалышына байланыштуу бир канча ойлору менен бөлүшөйүн. 2020-жылы 4-октябрда парламенттик шайлоо болду. Жыйынтыгына эл каршы болду. Эмнеге? Себеби биздин конституцияга ылайык узурпация бул абдан оор кылмыш. Жээнбековдун бийлиги парламенттик шайлоодо административдик финансылык ресурстарды пайдаланып шайлоочуларга басым көрсөтүп, шайлоого барган 3 партия менен чектөөлөрдү аттап өттү. Бийликке ээлик кылганга аракет кылды. Эл буга каршы болду. Көтөрүлдү. 5-октябрдан 6-октябрга караган түнү бийлик иш жүзүндө жок болду. Президент качып кетти, өкмөт башчы качып кетти. Парламент жетип кетти. Ички иштер министрлиги УКМКнын жетекчилери качып кетишти. Бардык саясий уюмдар, саясатчылар биригип, ынтымакка чакырышты. Ошол күнү Борбордук аянтка бир нече топ чогулду. Алардын ар биринин ою конституциялык нукка түшүрүү болгон. Ошентип 6-октябрдан 15-октябрга чейин Кыргызстанда мыйзамдуу бийлик болгон жок. 14-октябрда тарап кеткен парламент кайра чогулуп, Садыр Жапаровду премьер-министр кылып дайындашты. Ошондон баштап Кыргызстан конституциялык нукка келди. Мына кечээ 6-октябрдагы окуялар боюнча Молдокматовду кылмыш жобуна тартканы камакка алып отурат. Молдокматов оппозициялык позицияны ээлеп келди. Мен жана айткандай ага коюлган жүйө эч кимди ынандырбайт. Бул күлкү келтирерлик иш. Бул саясий куугунтуктоо, деди ал. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынын кызматкерлери кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуудан жабыр тарткандарга бир күндүк маянасын которуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу аталган мекемеден билдиришти. Маалыматка ылайык, каражат Баткен облусунда орун алган окуяга байланыштуу ачылган эсепке которулуп, жабыркаган аймактарды калыбына келтирүү иштерине жумшалат. Белгилей кетсек, облустук өкүлчүлүк жардам берүүнү каалагандар үчүн атайын банктык эсеп ачкан. Биздин жарандык активисттер коомдун күн тартибин аныктап, бийликке көзөмөл жүргүзүп турат. Бул тууралуу саясатчы Өмүрбек Текебаев бүгүн 7-майда билдирди. Анын айтымында жарандык коом бул байлык, ошол байлыкты көтөрмөлөп турушубуз керек. Биз 30 жылда жаңы коом түзө алдык. Кыргыз коому Орто Азиядагы эң эркин коом. Жарандар өзүнүн баркын билген намыстуу адамдар. Биздин жарандык активисттер коомдун күн тартибин аныктап, бийликке көзөмөл жүргүзүп турат. Орто Азияда бизден башка мындай эл жок. Бул биздин улуттук байлыгыбыз. Мына биз жеке бийлик орноткон жаңы конституцияны кабыл алдык. Эл аралык институттар бул конституцияда тизгин жок. Бир жагына ооп кетиши мүмкүн деп ачык айтып жатышат. Бирок ошого карабастан баш мыйзам кабыл алынды. Эл аралык институттар ушундай болгон күнү дагы бийликти тизгиндөөчү мүмкүнчүлүктөр бар деп жатат. Бул сөз эркиндиги жана жарандык коом, саясий конкуренция. Өз позициясынан тайбаган, бетке айткан, эл үчүн күйгөн жарандар болушу керек. Мисалы, Баткендеги жаңжалда да жарандык коом агрессияга сес көрсөттү. Мына ошол байлыгыбызды жоготпостон, элди тизелетпестен көтөрмөлөп турушубуз керек, деди ал. Март айынын башында чек араны чечип берүүңүздү өтүнөм деп баткендик бала президентке кайрылган эле. Ал Садыр Жапаровго жолугуу үчүн Бишкекке келди. Кичинекей Адил Абдурахманов Супер ТВ телеканалына маек берип, атасын Орусиянын күч органдары кармап кеткенин, аны чыгарып берүүнү өтүнүп атайын Бишкекке келгенин айтты. Адил жана анын атасы Эсен Мажитов Баткендин Көкташ айылынын тургуну. Эсен Мажитов 18 апрелде иштеп келүү үчүн Орусияга кеткен. Адил 6-класстын окуучусу. Ал чоңойгондо аскер кызматкери болуп, бөрү спецназына кирип, мекенимди өзүм коргоп алам дейт. Баткенден саат 6-та чыккан болчумун. Асфальтка үйгө жетейин десем, менендер качып чыгыптыр. Кийин саар менен турсак уже атыш башталды. Ийиним да менен кичүү, ийиним да ыйлап, атам сагындым деп ыйлайт. Уктабайсың дагы, коркуп эле турасың. Эшикке чыккандан да коркосуң. Былтыр биздин үйдү өртөп кетишкен болчу да, ошондо биздин үйдүн аркасында тажиктер 1 метр 2 метрде жайгашкан. Эң акыркы биз калганбыз, калган кошуналар өйдө. Кыргыздардан биз эле калганбыз. Чоң атамды да өлтүрүп коюшкан тажиктер. Кийин атамды ушинтип кармап, неме кылыптыр. Ушу атам чыгарып беришиңер. Чоңойсом солдат болгум келет бөөрү. Ошон өзүм мекенин өзүм коргойм.
Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык 2021 жылдын 11 апрелиндеги референдумда кабыл алынган жаңы конституциянын негизинде президент менен өкмөттүн мурунку аппараттарынын базасында президенттин администрациясы түзүлдү. Ошондой эле мамлекет башчынын жарлыктары менен Касмамбетов Сүйүнбек Сапарбекович президенттин администрациясынын жетекчиси болуп дайындалды жана мурда ээлеген кызматынан бошотулду. Сатыев Медербек Асанбекович президенттин администрациясынын жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалды жана мурда ээлеген кызматынан бошотулду. Зулпиев Бектур Рыспаевич президенттин администрациясынын жетекчисинин орун басары болуп дайындалды жана мурда ээлеген кызматынан бошотулду. Асанкулов Жеңишбек Асанкулович президенттин администрациясынын жетекчисинин орун басары болуп дайындалды. Баткен облусунун Лейлек районуна жаңы суу сактагыч куруу пландалууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финансы министри Улукбек Кармышаков билдирди. Анын айтымында бюджеттен суу сактагычтын долбоордук сметалык документациясын даярдоого 10 миллион сом бөлүндү. Кармышаков ошондой эле чек ара заставаларын оңдоп түзүү үчүн каражат бөлүнүп жатканын кошумчалап кетти. Кыдырмышев Руслан Жаманканович Кыргыз Республикасынын президентинин коомдук башталыштагы кеңешчиси болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка президент Садыр Жапаров кол койду. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда мерт болгондордун жакындарына жана жабыркагандарга бир жолку төлөнүүчү кенемте тууралуу долбоорду даярдап коомдук талкууга чыгарды. Ага ылайык курман болгондордун үй бүлөлөрүнө 1 миллион сомдон берилет. Соттук медициналык экспертизанын корутундусу менен оор жарат алган дегендер 100 000 сомдон алат. Азыраак жарат алгандарга 50 000 сом, ал эми жараты жеңилдерге 30 000 сомдон бөлүнөт. Президент Садыр Жапаров 5-майда Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндөгү жарлыкка кол койгон. Ага ылайык бул максатта премьер-министр төрагалык кылган мамлекеттик комиссия түзүлөт жана аталган облуста президенттин атайын өкүлү дайындалат. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасын аткаруу максатында Баткен облусундагы Самаркандек-Мадиген Даркум автожолун куруу иши башталды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Бүгүнкү күндөн тарта Маргун айылынын Даркум айылына жолду профилдөө иши башталды. Андан ары Самаркандек-Даркум жолу боюнча иш жүргүзүлөт. Самаркандек-Мадиген Даркум унаа жолунун узундугу 44,1 чакырымды түзөт. 2012-2017 жылдары бул унаа жолдо жол куруу иштери жүргүзүлүп, транспорт каражаттарынын жүрүүсү камсыздалган. Бирок жол куруу иштери толугу менен жыйынтыкталган эмес жана автожолдун көпчүлүк тилкеси оңдолушу керек. Мындан тышкары узундугу 10,1 чакырым эсептелген кулундуу максат арка унаа жолун асфальт бетон менен жабуу үчүн инерттик материалдарды даярдоо жана күйүүчү майлоочу материалдарды сатып алуу боюнча даярдык иштери башталды деп айтылат маалыматта. Журналист Канат Каниметовго карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу ал өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына жазып чыкты. Анын айтымында анын милиция балыкчадагы үймө ичейин издеп барышыптыр деген постунан кийин журналисттерди коргоо комитети байланышып, Ички иштер министрлигине билдирме жиберишкен. Анын жообу бүгүн келген. Ага ылайык Канат Каниметовго карата жазык кодексинин 119-беренесине ылайык кылмыш иши козголгону маалым болду. Анын күнөөсү аныкталса, бул беренеге ылайык 1 жыл эркинен ажыратылат же айыппул салынат. Мага эмне үчүн кылмыш ишин козгошту? Комитет болбосо мага кылмыш иши козголгонун билбей калмак экенмин да. Бул эмне деген башаламандык деп жазды ал. Чүйдөн Лебеденовка айылында уурдалган 1995 жылы туулган Изат Курбанова аман-эсен табылды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, ал бүгүн 7 май күнү болжол менен саат 16:30 чамасында милиция кызматкерлери тарабынан 5 күнгөй айылындагы үйлөрдүн биринен табылган. Белгилей кетүүчү жагдай жогорудагы аталган кыздын жүргөн жерин аныктоо үчүн бир катар тергөө оперативдик иш-чаралар жүргүзүлдү. Бардык видео көзөмөл камералар каралып, кыз жана аны уурдады делген адамга байланышы бар бир нече адамдар сурак беришти. Аламүдүн району жана Бишкек шаары боюнча мейманканалар, кароосуз калган имараттар жана талааларга кароо жүргүзүлдү. Аламүдүн райондук ички иштер башкармалыгына бардык керектүү тергөө иш-чаралары жана түшүндүрүү иштери аяктаган соң кыз ата-энесине өткөрүлүп берилет деп айтылат маалыматта. Ушул жана башка жаңылыктарды Сереп Чекит кечи сайтына кирип окуп таныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.